YouTube'ga жарыяласак болобу? Албетте болот. Жакшы анда. Темабыз ишенимдер тууралуу. Сенин бир ишенимиң барбы? Эмнеге ишенесиң? Менин ишенимим жок, атеистмин 6 жылдан бери. 6 жылдан бери. Мен үй бүлөмдөн эч кандай диний илим албадым, кызыгуум да болбоду. Ошондуктан ушундай боюнча кылайын дедим. Балалык кезимде 1-класска чейин Аллах кайда, ал ким, эч кандай түшүнүгүм жок эле. 1-классты динсиз эле өткөрдүм. Андан соң Аллах ким, ал кайда деп кызыгуум артты. Бирок кайрадан эмне кереги бар эле деп таштадым. Ушул нерсени сурасак, жоктуктун ордуна эмнеге ушул барлык ааламы бар? Эмнеге сен барсың? Эмнеге ойлоруң бар? Эмнеге сурай аласың? Муну сурасам эмне дейсиң? Тагыраагы жоктуктун ордуна бул барлык ааламы эмне үчүн? Барлык эмне үчүн? Жакшы суроо. Билбейм, эмнеге бар? Эмне кереги бар эле? Кереги барбы чында эле? Бул барлык өзүн өзү бар кыла алабы? Айттың го атеистмин деп. Атеист жаратуучуну жок деп билет. Өзүнөн өзү эле жоктуктан бир нерсе бар болуп, сенин мээңдин түзүлүшү, мээңдин сурамжылоо жөндөмү, каалоолоруң, ойлонуу жөндөмүң, денеңдеги симметриялар, ааламдагы тартип, бүтүн булар чындыгында өзүнөн өзү пайда болгон деп таштап кое алабызбы? Бүтүндөй жаратылыш бир жаратуучуну көрсөтпөйбү? Буга эмне дейбиз? Мен ушуну билем, инсаниятта бир ишеним муктаждыгы бар. Бир нерсеге ишенип дагы да жакшы адам болушат. Жакшынын аныктамасы эмне билбейм, бирок адамда ишеним муктаждыгы бар, бирок менде ал жок. Мен бир нерсеге ишенүүгө муктаждык сезбейм. Өзүмдүн жашоомдо бир нерсеге ишениш керек деп муктаждык сезбейм. Бир чындык бар болсо, чындыкты чындык деп билүү адамдын табиятында бар болгон нерсе. Сенин бир нерсеге ишенбешиң же муктаждык сезбешиң анын бар экендигин өзгөртпөйт. Жоктук деген бир система болушу мүмкүн эле, бирок жоктуктун ордуна эмнеге барлык ааламы бар? Жоктук жок жерден эле өзүнөн өзү пайда боло албайт. Албетте каалоосу бар бири буларды тандоосу керек. Ошондой эле сенде да менде да акыл жүгүртүү жөндөмү бар. Эми ушул жерде изилдейбиз. Эмнеге бул нерселер бар? Эгер жаратуучу жок болсо, бизди детектив кылып изилдөө үчүн жараткан зат жок болсо, кантип эле ушул аалам өзүнөн өзү пайда боло алат? Менин оюмча, эгер мен жаңылып жатсам деле баса мени атеист десең болот. Менин жаңылуу ыктымалым 0%, бирок жаңылып жатам деп элестетсек болот. Жаңылып жатам дейли, бирок баары бир мен бейишке кирем. Эмнеге? Себеби мага берилген башты иштетем. Атеист катары бир ыктымалды кабыл кылам дедиң. Сенин оюңча ал ыктымалдуулук эмне? Бейиштин бар болуусу, Аллахтын бар болуусу. Бардык нерсе болушу мүмкүн. Оюңча бул ыктымалдуулук канча пайыз? Жаратуучунун барлыгы, бейиш тозоктун барлыгы. Жаратуучу диндерди койсок 40% ыктымалы бар деп айтам. 40% жаратуучу бар деп ойлойсуңбу? Болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Мен жаңылып жаткан болушум мүмкүн. Себеби мен адаммын. Чоң ааламдын ичиндеги бир чаң сыяктуумун. Ачыкка чыкпайт бул, акылым жетпейт бул. Анда ушуну сурайм, акылым жетпейт деп жатасың. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Логикалык бир карама каршылык бар. Ал эмне? Атеизмде жакшылыкты кабыл кылуу бар. Ошондуктан жакшылыкты кабыл кылуу эмнеге алып барат? Бир чечимге келүү болуп жатат. Бир нерсенин жоктугун далилдей албайсың. Андай болсо жоктук менен барлыктын ортосу барбы? Жок, ортосу жок. Андай болсо бир чечимде турушуң керек. Мен сенден ушуну чын жүрөктөн сурап жатам. Айттың го жоктук менен барлыктын ортосу жок, жоктуктун да далили жок дедиң. Ооба, ошондой. Андай болсо айтам, эч качан далили жок болгон жерде турушуң акылга туура келеби, же болбосо жок дегенде жашообузда логикага, акылга, балким сезимдерге же табиятыбызга таянып далилдерди кабыл кылып барлык тарабында туруш дагы да акылга туура келеби? Тагыраагы сөзсүз бир тарапта турушуң керек. Жоктук тарабында далилдер деле жок, барлык тарабында жок дегенде далилдерди тапсак болот, жана далилдер толтура. Мен ким болом билесиңби? Барлык тарабын жана далилдерин дайым жок кылууга аракет кылган адам болом, жана ошол сызыкта калам. Мен дагы акылга таянып далилдерди табууну жакшы көргөн адаммын. Тагыраагы ислам билдирген илим менен, акыл жана мантык менен кетүүнү жактырам. Айттың го атеист катары өлсөм да Аллах мени бейишке коет деп, туурабы? Ооба. Анда айтам, мунун болушу үчүн ачык болгон жаратуучунун бар болуусу тарабын кабыл кылууң жана Куранда келген жүздөгөн далилдерди көрүп, Курандын туура экендигин кабыл кылышың керек. Себеби кабар келсе да, далилдерди көрсө да кабыл кылбаса, мындай учурда сыйлыкты күтүү, кабыл кылуу эч акылга сыйбай калат. Бирок бирине кабар келбеди. Ансыз да ислам бул жөнүндө айткан. Эгер бирине кабар келбесе, ал милдеттүү эмес. Ал эми бирине кабар келсе, ал аны кабыл кылыш керек деп айтам. Тагыраагы сыйлыкты, бейишти күтүү
өтүү үчүн сыноо жашоосун белгилеш керек. Ар кимге ар кандай кабар барат, туурасын биле албайбыз го. Андай учурда далилге, кабардын булагына жана тууралыгына карайбыз. Мисалы исламда булактар бар. Кааласаң мындай кылалы, мантыкка жана акылга туура келген бир далил айтсам, жаратуучунун бар экендигин кабыл кылып мусулман болосуңбу? Макул, далилде мен дайым далилдерге карайм. Биз исламдын тууралыгы жана Аллахтын бар экендигин изилдеген bizde 4 негизги булак бар деп айта алабыз. Бул негизги 4 булак эмне? 1. Алам далили, аламдын бар экендиги. 2. Адам табияты далили, тагыраагы адамдын жаратылышында бар болгон жаратуучуну табуу жана кабыл кылуу каалоосу. 3. Кур'ан-ы Карим. 4-нчүсү да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу. Биринчи ааламга карай турган болсок, ааламдын ар бир майда чүйдөсү бизге Аллах жөнүндө айтат жана жаратуучунун бар экендигин айтат. Кудум ислам кабар бергендей. Ааламга карасаң ар бир нерседе тартип бар, ошондой эле жаңылануу бар, ошону менен бирге бир максаттуулук бар. Тагыраагы аалам бизге 3 этапта далилдерди сунуп жатат. Адам күзгүгө караса да ал тартипти, симметрияны көрө алат, көзүнүн уюшуму жана башкалар. Ааламдагы күнгө, күн системасында жана галактиканын уюшумунда бардыгында бир тартип бар. Ансыз деле физика илими бул жөнүндө кабар берет. Эмне дейт? Физиканын константалары деп бизге негиз сунат. Жүздөгөн физикалык константалар бар жана эң эле кичине өзгөрүштө эле ааламдагы тартиптен сөз кылганга болбой калат. Биологияга да, химияга да же физикага карасаң муну көрө аласың. Бардык жерде тартип бар. Тартиптин бар болуусу тартиптөөчүнү көрсөтөт. Себеби тартиптүү бир иш кылуу илим менен, каалоо менен, жашоо менен жана кудрет менен, күч менен болот. Демек ааламдагы бүтүндөй тартип бир жаратуучуну ишарат кылып турат. Экинчиден бул тартип үзгүлтүксүз жаңыланып турат. Мисалы секундасына 50 миллион клетка жаңыланат жана ар жаңыланышы менен тартип уланып кетет. Жана секундасына 10 000 эритроцит кызыл кан клеткалары жаратылат жана ар жаратылыш менен тартип система уланып кетет. Андай болсо айтам, биз ишенген жаратуучу ислам айткандай үзгүлтүксүз контролдоп башкарып турат. Үчүнчүдөн максаттуулук бар. Бардык нерседе максат бар. Чымында бир максат, арыда бир максат, адамда бир максат, булутта бир максат, жылдызда бир максат. Максаттуулук менен иш кылуу бир гана илим менен болот. Ошондуктан булардын баары кокустуктан өзүнөн өзү болгон эмес. Аркасында максатты контролдогон илим ээси болгон бир зат бар деп айтам. Тагыраагы аалам мага өтө ачык бир таризде Аллахты ишарат кылып жатат. Экинчи негизде адам табияты дегенбиз. Адам табияты далили эмне? Адам тубаса түзүлүшү менен бир жаратуучуну кабыл кылат. Мисалы башыңын аркасынан бир жүзүм шагы узатылса, дароо ал жүзүмдү жебейсиң, тескерисинче артыңа карайсың. Бул жүзүмдү ким сунуп жатат деп сурайсың, туурабы? Бул адамдын табиятынан келген. Аркасындагы узатканды суроосу тагыраагы ошол ишти кылган затты табуу бул адамдын табиятында бар болгон нерсе сыяктуу. Бир столду көрсөң, мунун устасы ким деп сурайсың. Бир жазылган дептер көрсөң, бул кооз жазууну ким жазды дейсиң. Ушул сыяктуу ааламдагы түзүлүш системага караганыбызда, өзүнө караганыбызда да муну ким кылды деп адам табиятынан муну сурайт. Оксфорд университетиндеги профессор Джастин Баррит атындагы бири 57 академик менен бирге 20 түрдүү өлкөгө барышып, бөбөктөргө ишенимге тийиштүү тажрыйба жүргүзүшөт. Ошентип бөбөктөр тубас эле табиятынан келген бир жаратуучуну, жалгыз бир Аллахты кабыл кылышарын аныкташат. Үчүнчүдөн эмне дедик? Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Карим ичиндеги көптөгөн далилдер менен бизге исламды таанытат. 1. Окшошу жок болуусу. Ойлонсоң бир китеп бар, окшошун алып келгиле делет, бирок эч ким окшошун алып келе алышпайт. Аябай таң калыштуу. Бүтүндөй адам заты чогулса да Курандай китеп алып келе алышпайт. Бул нерсе 1400 жылдан бери ушундай. Экинчиден 600 бет болсо да жаттоо өтө эле оңой. Үчүнчүдөн ичиндеги көрүнбөгөн, билинбеген кереметтер, мужизалар бар. Тагыраагы келечектен кабарлар берилген. Кандайча Рум сүрөсүндөгү мисал сыяктуу келечектен кабар берет. Римдиктер жеңилгендерине карабай келечекте эң жакынкы заманда жеңишке жетишет. Делет ошентип 9 жылдан кийин римдиктер жеңишке жетишет. Ошентип келечектен туура кабар берип жатат. Тарыхый булактар менен да далилденген бул. Коомго эң жакшы башкаруу системасын алып келүүсү, мисалы зекет системасын алып келип, коомдогу теңдүүлүктү, адилеттикти сактайт. Пайызга тыюу салуу байдын өтө эле бай, кедейдин өтө эле кедей болуусун алдын алат. Ошентип коомдо тартипти сактайт. Ушул таризде Кур'ан эң туура далилдер менен кереметтүүлүгүн көрсөтөт. 4-нчү негизде да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда айткан элек, анын жашоосу да бизге далил болот. Кандайча ошончолук кыска убакытта коомго ошончолук чоң өзгөрүш кылат. Бул өзгөрүштү эч бир профессор жана философ кыла алган эмес. Эң
эле кыска убакытта коомго аябай чоң таасирин берет. Мисалы балдарын, кыздарын тирүүлөй көмүп жаткан коом бара-бара бүтүн дүйнөгө мугалим үлгү боло турган абалга жетишет. Андай болсо албетте мындай чоң өзгөрүш алып келиши өзү жалгыз кыла албайт. Сүйлөгөн сөздөрү бир гана вахий жана өзгөрүш бир гана вахий менен боло алат. Мисалы азыркы учурда тамекини таштатуу үчүн миллиарддаган акчалар сарпталат, бирок ал адаттарынан арылта албай жатышат, туурабы? Ооба. Бирок бир карасак эле жүздөгөн адаттары кыздарын көмгөндөрү, бири-бирине зыян бергендер, кумурскага да зыян бербеген адамдарга айланышат. Демек пайгамбарлык да, жашоосу да тууралыгына далил. Бул 4 чоң негизден чыккан далилдер менен бир жаратуучуну кабыл кылып мусулман болушту каалабайсыңбы, эмне дейсиң? Мен эмне кылам билесиңби? Үйгө барып Джастин Барретт дедиң, а? Ооба. Джастин Барретт ким? Эмне деген деп изилденем. Китеби да бар. Ооба, муну биринчи изилденишим керек. Ошондой эле менин оюмча диндер бара-бара жок болуп, динсиздик башталат. Анан башаламандык, астрология ишенимдери келет. Анан алар да жок болуп, түрдүү нерселер келет. Андан кийинкисин биле албайм, бирок ишенимди өзгөртүшүбүз керек. Биз бул жерде ишенимди далилдегенге аракет кылып тартышып жатабыз. Бул да туура эмес. Ишеним менде жок, сенде бар. Сендеги ишеним да жүрөгүңдөн чыккан нерсе. Бирок мен мантык, акылдын айланасында сүйлөп жатам, жүрөгүмдөн да келет. Табият далили десең да болот, бирок мантык менен да сүйлөп жатам. Сен далилдерди бир эсте. 4 негиз: табият далили, жаңылануу далили, тартип далили жана максаттуулук. Булар менен Аллахты далилдөөгө акыл менен айттым. Мен эч жүрөгүм менен сага бир сезимдеримден чыккан бир нерсени айтпадым. Курандагы кереметтеринен, пайгамбарыбыздын өмүр баянынан сөз кылдым. 4 түрдүү далил менен биз жаратуучу бар экенин ислам дини айткандай ачыкка чыгып жатат. Бул далилдерди таразалап көрсөң эмне жыйынтык чыгарасың? Азыр менин акылымда бир канча шарттар бар. Бир жерлеринде ал шарттарды жок кылуу үчүн аркага кайтып суутек атому кагышканын ачыктап бересиң. Бирок андан кийинкиси мага кызыктай сезилип жатат. Бул жерде 12 жылдык досум турат. Ал мусулман, мен мектеп жашымдан бери атеистмин. Ал мени бул сызыктан чыгара албады. Менимче башкалары да чыгара албайт. Эмнеге өзүңдү чектеп жатасың? Жок, мындай болуп жатат да, ал да өзү каалаган жашоодо жашап жатат. Сен бир нерсени сезимдер менен кабыл кылуу же кылбаш керектиги жөнүндө сүйлөп жатасың, бирок менин айткым келген нерсе ушул. Башында айтып өттүм го. Жоктук менен барлык бар, экөөнүн ортосу жок. Жоктуктун далили да жок, барлыктын мейкиндигине карадык, далилдерди келтирели дедик. Жана сага 10 чактыдай далил айттым. Балким досуң менен 10 жылдан бери сүйлөшүп жаткан болушуң мүмкүн, бирок азыр сен далилдер менен жүздөштүң. Акылга туура келген чындыктарды сага баяндап бердим. Бул чындыктар эч качан жокко чыгарылбайт. Ошондой эле булар эч кандай сезим менен эмес, акылга сыя турган, мантыкка сыя турган далилдер. Демек, мындай учурда барлыкты тандоо сезимге да, акылга да туура келет. Жана туураны туура деп айтуу, туура деп кабыл кылуу керек. Сен эң башына кайтып суутек биригүүнү ачыкташың керек дедиң го. Ал жакка кайтпай туруп, бир аз мурун айткан тартип, жаңылануу, максаттуулук дагы да уланып жатат. Бир даракка караган кезде, планеталардын системасына көз салган кезде, физикалык туруктуулукту карасак, өзүнө тартуу энергиясы ушунчалык кылдаттык менен иштеп жаткандыгын көрүп жатабыз. Жана ааламдын кеңейүүсү ушунчалык назик деңгээлде болгондуктан атом бөлүктөрүндө кемчиликсиз бир тартип бар. Физика дүйнөсү ансыз да муну толук кабыл алган. Кааласаң изилдеп көрсөң болот, кааласаң Куранда окуп көрүшүң мүмкүн. Дагы деле окшошун эч ким чыгара элек жана башкалар айланып келип кайра эле бир нерсеге такалат. Бардык нерсени башкарып турган, жаратылышты тартипке салып турган, жоктон бар болгон ааламды жараткан. Себеби жок болуп туруп өзүнөн өзү эле пат деп жаралып калбайт. Жоктуктан барды жаратып койгон эрктүү, кайраттуу бир затты кабыл кылышыбыз керек. Болушу мүмкүн, биле албайбыз ал жагын. Азыр сен буларды айтып мени мусулманчылыкка тарта албайсың. Мен атеистмин, бирок жөн гана мени кызыктырып койсоң болот. Мен мунун баарын бир жыл убакыттын ичинде изилдеп келип айтышым мүмкүн. Ооба, мен кабыл кылам, жолум ушул экен деп. Булар жакшы нерселер албетте. Иншаллах сени кызыктыра алгандырмын, алдым деп ишенем. Ансыз да мына ушул үчүн бир аз маектешели дедим. Сени мусулман болосуң деп мажбур кылайын деп эмес, чындап изилдеп көргөн болсоң, мен сага бир канча далилдерди сунгум келди. Балким бүгүн, балким башка күн да изилденип көрөрсүң. Биздин максатыбыз акылыңда калган суроолорду жоопсуз калтырбоо. Иншаллах сенде да кандайдыр өзгөрүүлөр болот. Сага суроом, акылыңдагы
дагы кээ бир суроолор чечилгендей болдубу? Бир аз оюңда өзгөрүүлөр болдубу? Мен өмүр бою изилденип келип жатам, дагы да изилденем. Бул узун убакыт талап кылат. Сен көрбөшүң мүмкүн, балким бир күн өзгөрөт жашоом. Сен да өлөсүң, мен да өлөм. Кабырда сен да жалгыз, мен да жалгыз калам. Ошондуктан ишенип, ишенбөөчүлүк сага тиешелүү нерсе. Балким азыр кетип жатып деле өлүшүң мүмкүн. Кетип жатып бардык далилдерди эстеп акыл жүгүрткөн жакшы эмеспи? Узун убакыт, узун сүйлөшүүлөр, кагаздар менен түшүндүрүлө турган нерселер булар. Мындай тик туруп кыскача сүйлөшүлбөйт да. Муну иншаллах бир бүчүр, урук деп эсептейли. Сен изилденгенди уланта бер, өзүңдү жакшы кара, саламатта бол, кубанычтамын. Мен да кубанычтамын.